Ассаламу алейкум, кымбаттуу Азат Борбаев каналынын катталуучулары. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 26-жыл жылкы жылы жакшы жылдардан болсун. 25-жылы жетпеген ийгиликтерге жетишиңиздер быйыл, Кудайым буйруса. Алдыңызда, назарыңыздарда Орто Азия ити, среднеазиатская овчарка, ургачы, алабай десек болот. Кулактары, куйруктары кыска кыркылат. Мынакей мындай болот. Негизинен булар мал кайтаруучу, ошондой эле үй жаныбарларын жырткычтардан коргоочу иттердин бири болуп саналат. Бул иттин тарыхы абдан чоң. Анан байыркы иттердин бири болуп саналат да, бул аборигенный собака деп коет орусча айтканда. Мүнөзү аябай оор басырыктуу болот. Салмактуу, башы салмактуу, чоң, жүнү кыска, узун жүндүү да болот. Анан негизи эле азиаттардын айтчу нерсе, эриндери мындай тыгыз болот да, шалбырабай турат да. Эриндери шалбырагандар бул баягы мурун бул породаны жакшыртуу максатында, көлөмүн чоңойтуу максатында Сен-Бернар, московский сторожевой иттер менен, доктор менен кошо анан боюн чоңойтуп, көлөмүн чоңойтушканда, ошо менен аргындашып чыккандар, анан монун терилери, эриндери шалбырап түшүп турат да. Мунуку көрдүңөр, тыгыз жайгашкан. Мына чекесинен мурдун учуна чейин переход деп коет, момдайынан түз болот да. Эгерде чекеси момдай чыгып турган болсо, бул Кавказ овчаркасы менен балким кошулмасы бар деп эсептесек болот. Төштөрү кенен болот, мындай чоң-чоң. Бул азыр ургачыга 3 айдан бир аз эле өттү. Төшүн карагылачы кандай. Колдору да чоң мынакей. Бүгүн биз мына биринчи жолу чынжырга отургузуп атабыз. Чынжырга отуруп бир аз капаланып атат. Аябай кароолчу. Келип уясын тартып койчу. Уясы кандай экен көрсөтчү. Уясы мына момдай времянка десек болот. Убактылуу жашап атат ушул жерде. Күчүктүн тишин көрсөтчү. Мынакей тиштери алмаш элек, көрүңөрбү мына. Бала тиш, молочный тиш дагы бир. Болду.